Мана ошол жанагы сүткорлук деген бар го биздеги процент маселеси. Ушу дагы ысыраптыктан улам тыйылган дейт уламалар. Соода сатыкта башка бирөөлөрдүн эки тараптын тең алуучунун да сатуучунун дагы малы ысырап болбосун деп Алла Таала сүткорлукту тыйган. Негизги түпкү максат ушу ысырап керчиликтен тозуу дейт. Бу сүткорлуктун тыйылышында. Себеби мал өз жолунда жумшалбаган болуп эсептелет экен. Демек, көбүнчө биздин түшүнүктө өзү ушул ысырапкерчилик дегенде малы дүйнөгө болгон тапкан кичинекей бар будырын туура эмес жакка жумшаса ошону ысырапкерчилик деп түшүнөбүз. Ооба, мындай жалпы түшүнүк. Бирок ысырапкерчилик адамдын өмүрүн дагы, адамдын сөзүн дагы, адамдын кылган ишин дагы камтыйт. Эгер сүйлөгөн сөзүңүздө орунду болбосо, кылган ишиңизде өз ордунда болбосо, соопчулук катары болбосо, жакшылык бирөөгө жардам болбосо, кылып аткан ишиңизде сүйлөп аткан сөзүңүз дагы ысырап кылган болосуз да, буга да жоопкер болосуз.